Акылды эсептегичтин эмесинде 5 киловатт мээсинен ал мундан 5 киловаттан эсептегичте көрсөткүчкө ашып кете турган болсо нагрузка өчүп калат. Ошонун негизинде өчүп калганда жакшы. Талаш шаарынын тургуну Шабдан Оразалиевдин үйүнө акылды эсептегич биринчилерден болуп коюлган. Айтымында бул жабдыктын орнотулушу менен жеке жарандык мейкиндигинде укугу сакталып калганын айтат. Себеби мурда көзөмөлдөөчүлөр дарбаза такылдатып, айрым учурда опузалап, беймал тынчын алган учурлар болгонун. Эми жабдык гана эсептеп керек учурда үнсүз өз талабын коет. Мындайда тек гана жоопкерчиликти арттырасың дейт каарман. Мен светим деген схема менен өзүлөр эле автоматически которулуп акча канча көлөмү жарык талап кылынгандыгы билинип, алар ошо өзү автоматически эле кол телефонуңа жатылат, ал кол телефондон ошол жерден эле оор болбой төлөп коесуң. Бул өкмөттүн жасап аткан жумуштары өтө эле жакшы, элге жагат, өзгөчө кара адамдарга жакшы экен. Учурда Таласта дээрлик бардык турак жайларга, ичканаларга акылдуу эсептегич орнотулуп аяктап калды. Жабдыктар 1 жана 3 фазалуу болуп орнотулууда. Бул акылдуу эсептегичтердин азыркы 3 фазалуу кардарларга коюла турган акылдуу эсептегич, бул болсо 1 фазалуу акылдуу эсептегич болуп эсептелинет да. Ушу акылдуу эсептегичтер азыр бардык Талаш шаардык кардарларга баарына коюлуп бүтөйүн деп калды буюрса. 95% аяктап калды да. Эң башкысы жарандар туура түшүнүп, энергетика кызматкерлеринин тоскоолдук кылган жок, жарандарга да ыңгайлуу. Жалпы абоненттер менен ушу акылдуу эсептегичтер менен эсеп саптардын баары ошол аркылуу жүрүп атат. Кардарлардан башында түшүнбөстүк болуп атты, азыркы учурда кардарларга ыңгайлуу болуп атат, рахматтарын айтышып атат. Бул санаа ириктештирүү программасына ылайыктуу Талаш шаарында ушул иш-чаралар аяктап калды буюрса. Азыр калк кардарларынын 1 фазалуу акылдуу эсептегичтердин ошо 5100 коюлду. Анан тышкары дагы 3 фазалуулардан 156 коюлду. Калада 9757 электр энергиясын колдонуучу бар, андан тышкары 1153 ишкана кардарлар иштейт. Салика Сариева, Элхан Арыштадынбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.